Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ve baraka ala abdihi ve rasulihi nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Mınake ушинче biz Şaban ayındağı uzatıp Ramazan ayına girip gelçi uçur geldi. Oşonduktan biraz bolsa dagı bardyk bir tuğandarga eskertүү iretinde ушул Ramazan ayının faziletini жана андагы болчу амалдарды бир аз болсо дагы көрсөтүп кетсекпи dedik. Allah Subhanahu wa Taala Bakara surasının 183. ayetinde Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun deydi. Ey iman keltirgenler, sizlerge orozo parız bolunup жазылды. Sizlerge чейинки коомчулукка дагы парыз болуп жазылгандай. Балким таквачылык кыларсыңар дейт. Мына ушул аяттын түшүсү менен Аллах Субхана Тааля бардык момун мусулмандарга орозону парыз кылган. Башка бизге чейинки коомчулукка дагы парыз кылган сыман эле. Şabi Qatada деген mufassirler Musa aleyhisselam dorunda dagı, Aysa aleyhisselam dorunda dagı parız bolgondoy эле bizge dagı parız bolundu deyt. Bирок алар өздөрүнүн диндерин өзгөрүп жатып, бул орозону жок кылып алды дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы Ибн Умардан келген хадисте Buniyal İslamu ala khams şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka ve haccil beyt ve savmi Ramazan deyt. İslam dini 5 türküktün üstünde kurulgan deyt. Анын биринчиси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын расулу экенине куәлик берүү. Экинчиси намазын окуу, үчүнчүсү зекетин берүү, төртүнчүсү хажга баруу, бешинчиси Рамазан айында орозо кармоо дейт. Мына бул хадис аяттардан билебиз, ар бир бойго жеткен мусулманга Рамазан парыз экенин. Жана бул Рамазан айыны сахабалар дагы Рамазандан Рамазанга чейин ушундай катуу күтүү менен күтүп келгенин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма та'алал муслимин шахрун хайрун лаху мин Рамадан, ва ма та'алал мунафиқин шахрун шаррун лаху мин Рамадан" дейт. Мусулмандарга ушул Рамазандан артык эң жакшы ай келе бербейт. Жана мунафиктерге ушул Рамазандан артык эң жаман ай келе бербейт дейт. Мына бул хадистен билебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга ушул Рамазан айы эң жакшы айлардын бири экенин, жана мунафиктерге дагы эң жаман айлардын бири экенин. Ошондуктан мусулмандар ошол айды абдан чыдамсыздык менен көтөрүнү, жана мунафиктер бул айды жек көрүү менен көтөрүнү. Аллах Субхана Тааля бизди мунафик кылгандан өзү сактасын. Себеби бул айда мунафиктер үчүн абдан оор күндөр келет. Алар сыртында өздөрүнү мусулман кылып көрсөткөн менен ичинде жүрөгүндө Аллах анын расулуна ишенишпейт. Бул Рамазан айындагы кылчу зикирлерди, салих амалдарды жасай бербейт. Алар орозо кармаганда абдан кыйналуу менен кармайт. Себеби алар акырет күнүнө ишенишпейт. Ал орозонун соңуну Аллах Субхана Тааля тек гана жеке өз берерине ишенишпейт. Мына ошондуктан алар үчүн бул Рамазан айы абдан оор айлар. Бул ай мусулмандар үчүн ушундай сүйүнүчтүү, берекелүү, ырыстуу болгон ай. Бул айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Иза дахала Рамадан, футихат абвабул жанна ва гулликат абвабу джаханнам ва сулсилат шаятин" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте Рамазан кирип келгенде жаннаттын дарбазалары ачылат дагы, тозоктун дарбазалары жабылат жана шайтандар чынжырга байланат дейт.
Бул Рамазанда ошол бүткүл жаннаттын 8 дарбазалары ачылат дагы. Ошол жаннатка киргенге абдан көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ар бир кылган салих амалдар эселеп даражаларга көбөйүп, мусулмандын жаннатка боло турган бир чоң шанстарынын бири десек болот. Ошондуктан бул айда мусулмандар көптөгөн салих амалдарын жасайт дагы, көптөгөн күнөөлөрүнө тауба кылып, кечирим сурап, ал күнөөлөрүнү ташташат. Ал эми ошол күнөөлөрүн таштоо менен өздөрүн тозоктон сактап калат. Жана аларды васваса кылып, түз жолдон буза турган күчтүү шайтандар зынданга байланат. Биз аларды кандайча кантип байланарын билбесек дагы, бул хадиске ишенебиз. Себеби жин шайтандар бул гайби илим, гайби алам, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн дүйнө. Андыктан Аллах субхана тааля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу айткан кабарга биздин ишенишибиз важип болот. Жана бул айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткендей, күнөөлөрү кечириле турган ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муттафакин алейхи болгон хадисте ушундай дейт: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира алейхи ма туқаддима мин занбих" дейт. Кимде ким ушул Рамазандын орозосуну Аллах субхана таалага бекем ишенүү менен жана кечирилишине катуу үмүт кылып тутса дейт, гуфира лаху ма туқаддима мин занбих, анын бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Жана бул ай Аллах субхана тааля айткандай, шахр Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул Рамазан айында Кур'ан түшкөн ай дейт. Худа линнаси ва байинати минал худа вал фуркан дейт. Ал Кур'ан адамдарды түз жолго, хидаятка салат. Ва байинати минал худа, жана ошол түз жолду баяндап берет, кабар берет ал жөнүндө дейт. Вал фуркан, жана акыйкат менен батылды айырмалап берет дейт. Чындыгында Кур'ан адамдарды туура жолго салбайбы? Аларды туура жолго үгүттөбөйбү? Акыйкат менен адашууну баяндап бербейби? Албетте баяндап берүүчү. Аллах субхана тааля башка аятында: "Инна хадал Кур'ан яхди лиллати хия аквам ва юбашшируллазина аману ва амилус салихат анна лахум ажрун кабира" дейт. Чындыгында бул Кур'ан адамдарды түп-түз болгон жолго салат дейт. Жана ал ыйман келтирип, ал ыйманына салих амал жасагандарга кубаныч кылат, сүйүнүч кылат дейт. Эмнени? Аннахум ажран кабира дейт. Аларга чоң болгон сыйлыктарды дейт. Башка аятта: "Кул хуаллази аману худа ва шифаа" дейт. Айткын, чындыгында анда момундарга хидаят бар дейт. Ыймандууларды ал туура жолго салат дейт. Ва шифаа дейт. Жана аларга шифа бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Куранды: "Иқраул Кур'ан, фа иннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхабих" дейт. Окугула бул Куранды, чындыгында аны окуганга кыямат күнү шапаат болуп келет дейт. Ушундай шапаат болуп келчү, момундарга шифа болчу, аларды хидаятка салган, мубарак болгон Куран түшкөн ай. Жана бул айда бир түн бар, Куран түшкөн түн. Ал түн Аллах субхана таалянын астында 1000 айдан дагы жакшыраак болот. Аллах субхана таала: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр", чындыгында биз аны түшүрдүк Кадыр түн кечесинде дейт. "Ва ма адирака ма лейлатул кадр", сен кайдан билдиң эле Кадыр түн кечеси эмне экенин дейт. "Лейлатул кадри хайрун мин алфи шахр" дейт. Бул Кадыр түн кечеси 1000 айдан дагы жакшыраак дейт. "Таназзалул малаикату вар рух фиха биизни раббихим мин кулли амр" дейт.
Ошол түнү Роббусунун ар бир буйругуну аткарам деп периштелер түшөт, ва рух Жибрил алейхиссалам түшөт дейт. Саламун хия хатта матла'ил фажр дейт. Ал түн тынч, бейпил болот фажырга чейин дейт. Мына ушундайча Аллах субхана тааlanын астында бул түн абдан пазиеттүү болот. Ал түндө ким ибадат кылып калса, ошол Аллах субхана тааlanын астында 1000 айдан дагы жакшыраак болгон ибадат кылган менен барабар болот. Жана ким ушул айлары Аллах субхана тааlanын буйругуна баш ийип, жаман күнөөлөрүн таштап, жеке жалгыз Аллахтын өзүнүн ыраазычылыгына умтулуп орозо кармаса, ал ошол Ар-Райян деген жаннаттын дарбазасынан кирет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахр ибн Саат алып келген хадисте ушундай дейт: Инна фил джаннати бабан юқалу лаху Ар-Райян, ядхулу минху ас-саимуна ва ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Юқалу айна саимун, фаякумун ва ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Фаиза дахалу углиқа ва лам ядхулу минху ахад дейт. Чындыгында бейиште бир дарбаза бар, аны Роян деп атап коет. Ал жактан тек гана орозо кармагандар кирет, жана эч бир башка адам кирбейт. Андан соң канеке орозо кармагандар дегенде, ал орозо кармагандар турат дагы, алардан башка эч бир адам ал дарбазадан кирбейт. Жана ал орозо кармагандар ал дарбазадан кирген соң ал дарбаза жабылат дагы, эч бир адам кирилбейт дейт. Бул хадисти уккан кайсыл бир мусулман ушул Райян деген дарбазадан киргиси келбейт анан. Кантип анан ушул орозону жөн гана кайдыгер кабилетте таштап коет. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде «Валисайми фархатан яфрахахума иза афтара фарх ва иза лакия роббаху фарх» дейт. Орозо кармаган адамга эки кубанычтуу нерсе болот дейт. Бири ал оозун ачып жатканда, экинчиси ал Роббусуна жолукканда дейт. Орозодо адам тамагыны, суусундугун Аллах үчүн таштап, бирок оозун ачып атканда, ошол тамак ашын кайра жей баштаганда ушунчалык каттуу кубаныч менен жейт. Ал эми анын сыйлыгын Аллах субхана таала өзү бергенде, ошол Райян дарбазаларынан киргенде өзгөчө кубанат. Себеби башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Куллу амалин бани адама лаху илля саум» дейт. Адам баласынын ар бир амалы өзү үчүн тек гана мына орозо дейт. Фа иннаху ли ва ана ажзу бих дейт. Чындыгында ал орозо мен үчүн жана мен өзүм анын сыйлыгын берем дейт. Вал хасану би ашри амсалих дейт. Жана ар бир ошол жакшылык сообу ондогон даражага көтөрүлөт дейт. Мынеке кандай чоң даражалуу сооптор жана Аллах субхана таала жеке өзү бере турган сыйлыктар. Мына ушундайча адам бул орозонун пазиетин билген соң ага эч бир кайдыгер карабай калат. Мусулман адамдар ошондуктан бул Рамазан айыны өзгөчө күтүү менен күтүп алат. Жана бул орозонун экинчи тарабын айтсак, ал орозо мусулман үчүн калкан болот. Ал орозонун себебинен мусулман адам күнөөлөрүнү таштайт. Адамдарга зулумдарны кылбай калат. Жана ошол күнөөлөрүн таштоо менен ал өзүнү тозоктон оолак кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын Абу Хурайрадан келген хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ас-сияму джунна» дейт. Орозо бул калкан дейт. Калкан бул дүйнөдөгү бүткүл күнөөлөрдөн тосуп турган жана акыретте ошол оттон дагы сактай турган. Фала ярфас ва ла яджхал дейт. Андыктан ал ыплас жаман сөздөрүн сүйлөбөсүн, ва ла яджхал дейт. Жана жахил амалдарын кылбасын дейт.
فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. Эгерде кайсыл бир адам ал менен урушкусу келип, жаны сөгүп жатса, ал айтсын, чындыгында мен орозомун деп 2 жолу дейт. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك deyт. Менин жаным колунда болгон зат Аллах субхана таала менен ант ичем дейт. Ошол ооруза кармап аткан адамдын оозунан чыккан жыт Аллах субхана тааlanын астында мистин жытынан дагы жакшыраак, мыктыраак дейт. يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجل الصيام له وأنا أجزي به. Ал тамак ашны жана суусундугуну жана шахаватыны мына мен үчүн таштады дейт. Бул орозо мен үчүн жана мен анын сыйлыгын өзүм берем дейт. Вал хасану би ашри амсали. Жана ар бир хасанат, жакшылык сооптор Аллах субхана тааlanын астында 10 эседей дейт. Мына ошондуктан ошол орозону кармаган адам сөзсүз түрдө жахил амалдарыны жана ыплас сөздөрүн ташташ керек. Ошондо гана ал орозо ага пайдасын берип, анын соогун алып, ал ошол калкан менен өзүнү тозок отунан сактай алат. Антпесе ал орозо ага калкан дагы болбой, тозок отунан сактабай калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде айткандай: "Мен лам яд'a кауля зур ва амала бих, лейса лиллахи хаджа бин ан яд'a та'амаху ва шарабаху" дейт. Кимде ким ушул кауля зур, калп жалган, бүт арам сөздөр ушул кауля зурга кирет. Ва амала бих жана ага амал жасаганды таштабаса дейт. Аллах субхана тааляга анын тамак аш менен суусундугун таштап койгондугу кереги жок дейт. Аллах субхана тааля орозону тек гана тамак аш менен суусундуктан тыюу үчүн түшүргөн эмес. Бул орозонун себебинен дине тазаланган сымал эле адамдардын амалы тазалашы абзел. Аллах субхана тааля баарыбыздын солих амалдарыбызды, айрыкча орозобузду кабыл кылган болсун. Ошол Райян дарбазаларынан киргендерден кылсын. Баарыбыздын пейилибизди оңдоп, хулук мүнөзүбүздү жакшы кылып, амалдарыбызды да тазалап, өзүнүн сүйкүмдүү мусулмандарынан кылсын. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.